Бүгүнкү Кара-Кулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын жыйналышына Кыргыз Республикасынын президенти Ош облусунун кармыктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Самидин уулу Сабатбек. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Токтошев Эмиль Токтогонович. Бишкек шаарында Кара-Кулжа ынтымак коомдук бирикмесинин төрагасы Токтосартов Камалдин Акманович. Кара-Кулжа районунун тургуну Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын Кара-Кулжа Өзгөн району жана Ош шаары боюнча атайын өкүлү Даминов Дыйханбай Сабаевичтер катышты. Урматтуу жыйын катышуучулары, азыр араңыздарда эмгеги бааланып, мамлекеттик сыйлык алган инсандар жана спорт тармагында ийгилик жараткан спорт чеберлери чакырылган. Ошолорду куттуктоого жана 23-жылдын ичинде район социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө өздөрүнүн барандуу салымдарын кошкон атуулдарга сыйлыктарды тапшырганга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2020-жылдын 18 декабрындагы номер 345 жарлыгы Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымдары жана кесиптик ишиндеги чоң жетишкендери үчүн Кара-Кулжа айылынын тургуну Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоосун эмгек сиңирген кызматкери Боронбаев Асан даңк ордени менен сыйлансын. Кара-Кулжа айылынын тургуну Капканташ айыл чарба өндүрүштүк кооперативдин жетекчиси Максутов Асылбекке Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер ардак наамы ий каралсын. Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө чоң салым кошкондуктары жана көп жылдык үзүрүк эмгектери үчүн төмөндөгү атуулдар Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл юбилейлик медалдары менен сыйланышсын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жогорку депутаты Чалмайдык аймагынын Кой айылынын тургуну Абидинов Чумаш. Кара-Кулжа жаштарына спорт жаттары өмүрүн арнаган Кара-Кулжа айылынын тургуну Салиев Курманали Таирович. Кара-Кулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчы акимдин биринчи орун басары Кармышаков Талантбек Тойчуевич. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын 2020-жылдын 7-июлундагы номер 117 кеңешине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен аймактын социалдык өнүгүшүнө кошкон олуттуу салымы, жогорку кесипкөйлүгү, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Ош облусунун Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Кулубаев Дамир Садырбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Ушундай эле ардак грамота менен Капчык айыл өкмөтүнүн башчысы Арзи уулу Азизбек сыйлансын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Тургунбековичтин ыраазычылык каты. Урматтуу Сайдылканова Фариза Курасалиевна, сизге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан келечек муундун интеллектуалдык, руханий таалим тарбиялык жактан өсүшүнө кошкон зор салымыңыз жана жигердүү коомдук ишмердиги үчүн ыраазычылык билдирем.
Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн 2023 жылдын 29 декабрындагы номер 730 буйругуна ылайык 2023 жылдын жыл жетигине карата кызматтык милдеттерин ак тилден аткаруудагы аракеттери жана Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өсүшүнө жогорку деңгээлде салым кошкондугу үчүн төмөндөгү кызматкерлер Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамоталары менен сыйланышсын. Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүктүрүү, билим берүү жана саламаттык сактоо маселелери боюнча баш катчысы Тукеева Жанаргүл Турасанбековна. Каракулжа районунун Жунусов атындагы жалпы дарыгер практика борборунун кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы Кайыпкулов Нурмат Жомартович. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023 жылдын 16 октябрындагы номер 222 чечимине ылайык Кыргыз Республикасында шайлоолорду, референдумдарды уюштурууда, өткөрүүдө жана шайлоо системасынын өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн төмөндөгүлөр ардак грамотасы менен сыйланышсын. Ош облусунун Каракулжа районунун кино видео дирекциясынын директору Мокеев Уланбек Мамасалиевич. Кеңеш айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Кудайбердиева Жаннат Мамасадыковна. Номер 5016 шайлоо участкасынын мүчөсү Балтабаев Нургазы Апызович. 5022 участкалык шайлоо комиссиянын төрагасы Абдыразаков Жанышбек Сагынбаевич. 5016 шайлоо комиссиясынын катчысы Маматкайымов Адилбек Маматкайымович. 5072 участкалык шайлоо комиссиянын катчысы Ормонова Саламат Шамшиевна. 'Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын Каракулжа районунун ардактуу атуулу ардак наамын ыйгаруу жөнүндө 2024 жылдын 17 январындагы номер 1 токтомуна ылайык Каракулжа районунун социалдык экономикалык өнүгүшүнө өзүнүн барандуу салымын кошкон элге эмгеги сиңген инсандарга Каракулжа районунун ардактуу атуулу ардак наамын ыйгаруу боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациянын алдында түзүлгөн комиссиясынын 2024 жылдын 15 январь күнү өткөргөн жыйынтыгынын протоколуна ылайык төмөндөгүлөр Каракулжа районунун ардактуу атуулу ардак наамы ыйгарылсын. Каракулжа районунун аймагындагы мекеме уюмдардын жетекчилеринин ынтымагын бекемдөөдө, маданий массалык иш-чараларды уюштурууда, коомдук иштерди аткаруу жана райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Чоюнов Камболот Дүйшөбаевичке. Каракулжа районунун аймагындагы социалдык имараттардын курулушуна, Сарыбулак айылдык аймагынын көйгөйлүү маселелеринин чечилишине, Асталам фондунун эсебинен 5 миллион сомго Сарыбулак айылдык аймагынын тегерексиз айылындагы ФАПтын курулушуна жана райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Эркебаев Шүкүрбек Мамазакировичке. Жеке өзүнүн каражатынын эсебинен Ойтал айылдык аймагынын Көңдүк айылындагы Токтосартов атындагы 18 Көңдүк китепканасынын имаратын куруп, толук жабдуулар менен камсыздап бергендиги жана Кеңеш айылдык аймагынын Кеңеш айылындагы 8 Турдубаев атындагы китепкананын айылдык клубту капиталдык оңдоодон өткөрүп, жалпысынан 9 миллион 400 миң сомдук жумуш жасап, айыл калкы маданий жактан тейлөөгө жакшы шарттар түзүп бергендиги үчүн
Токтосаров Камалдин Акуновичке. Караколжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын 2024 жылдын номер 2 бөлүмүнө ылайык спорт тармагынын өңтүрө кошкон чоң салымдары Кыргызстандын желеген дүйнөлүк азиялык мелдештерде желбиретип, алтын жана күмүш медалдардын ээси болгон төмөндөгү спортчулар Караколжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары менен сыйланышсын. 2023 жылдын август айында Чолпон Ата шаарында өткөн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арасында стол теннис боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында биринчи орунду камсыздандыруу үчүн Кытай Республикасында өткөн Азия оюндарынын катышуучусу Кашказыл аймагынын Жийди айылынын тургуну Сарыбаев Шайрбек Матмусаевич. Жылдын июнь айында Чолпон Ата шаарында өткөн волейбол боюнча Азия кубогунда 2-орунду жеңип, күмүш байгени камсыз кылгандыгы үчүн волейбол боюнча 23 жашка чейинкилер арасында Кыргызстандын турма командасынын оюнчусу Караколжа айылдык аймагынын Караколжа айылынын тургуну Калдарбек уулу Самат. Жылдын ноябрь айында Сербия мамлекетинде өткөн самбо боюнча жаштар арасында дүйнөлүк чемпионатта 2-орунду жеңип, күмүш байгени камсыз кылгандыгы үчүн Чалма айылдык аймагынын Токбой Тала айылынын тургуну Доктор Болотов Тимирлан Нурланбекович. Жылдын июль айында Ташкент шаарында өткөн карате боюнча дүйнөлүк чемпионатта биринчи орунду жеңип, алтын байгени камсыз кылгандыгы үчүн Ылай Тала айылдык аймагынын Ылай Тала айылынын тургуну Абдижалил уулу Атай. Спорт тармагынын өңтүрө кошкон чоң салымдары жана спортчуларды тарбиялоодо жараткан ийгиликтери үчүн төмөндөгү машыктыруучулар Караколжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары менен сыйланышсын. Волейбол боюнча Азиялык оюндарда тарбиялаган окуучусу алдыңкы орундарды камсыз кылгандыгы үчүн Караколжа айылдык аймагынын Караколжа айылынын тургуну Балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин машыктыруучусу Ашимов Каныбек Жожиевич. Жыл ичинде 21 март Ноорумуз майрамына карата Көкбөрү боюнча Ош шаарында өткөн губернатордун кубогунда 1-орунду. Жалал-Абад шаарында өткөн 9 май жеңиш күнүнө арналган Кыргыз Республикасынын клубтар аралык мелдеште 1-орунду. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын президентинин кубогунда 1-орунду камсыздагандыгы үчүн Караколжа Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Дурмаматов Өмүрбек Абдрашитович. Жана машыктыруучу Муратбеков Асылбек Абдыманапович. Жылдын Ош областынын мыкты спортчусу диплому Сагыналы уулу Сабырбекке ыйгарылсын. Кол жаап коюңуздар. Көкбөрү боюнча жогорудагы жетишкиндердин негизинде Кыргыз Республикасынын Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын 2023 жылдын 27 июлундагы номер 52 буйругу менен Караколжа Көкбөрү командасынын төмөндөгү оюнчуларына спорттун чеберине талапкер спорттук разрядтары ыйгарылсын. Бексултан уулу Нурастан, Мамат Муса уулу Амантур, Абдрасул уулу Чыңгыз, Мамат Муса уулу Ахатбек,
Замирбек уулу Улукбек, Райымбек уулу Алтынбек, Мамасалы уулу Адилет, Шерқазы уулу Айтмерек, Дөөлөттөр уулу Жолбосбек, Сагыналы уулу Сабырбек, Алтынбек уулу Алишер, Бактыбек уулу Эйманбек. Намысыздығын көптөштері қол чап қойыңыздар. Бишкек шаарындағы Каракулча ынтымақ коомдук бирикмеси тарабынан жылдын мыкты жетекчиси намы менен Сагынбаева мырзайым Сагынбаева сыйланат. Каракулча ынтымак коомдук бирикмеси тарабынан элибиздин кардырлуу инсаны Сатыбалыев Курстанбек Камбаралиевич мыкты ишкер, мыкты жеке ишкер наамы менен сыйланат. жылдын жыйынтыгы чыгаруу боюнча жылдын мыктысы деп табылган инсандарды жылдын мыктысы номинациялары менен сыйлоо жөнүндө Каракулча жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын 2024 жылдын 18 январындагы номер 13 бөлүгүнө ылайык Каракулча районунун социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө салым кошкон, демеушүлүк менен алектенген, өзүнүн ишмерлүүлүгүндө жетишкен тери жараткан, элдин саламаттыгын сактоо, агартуу, спорт, чыгармачылык жаатында ийгиликтерге жетишкен инсандарды аныктоо жана аларды шыктандыруу максатында Каракулча жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жылдын мыктысы номинациялары төмөндөгүлөргө ыйгарылсын. 2023 жылдын 11 ноябрында Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында өткөн грэпплинг боюнча дүйнө чемпионатында 1-чи орунду ээлеп, алтын медалды камсыздандыгы үчүн жылдын мыкты спортчусу номинациясы Каракулча айылдык аймагынын тургуну Жорокул уулу Куткелдиге ыйгарылсын. Жана Бишкек шаарында Каракулча ынтымак коомдук түркүсү төрагасы Токтосаров Камал Жакунович тарабынан диплом жана акчалай сыйлыктар менен берилсин. Gel suratga al. Madalya агартуулук иш-чараларды уюштуруудагы чыгармачыл эмгектери жана өз ишмердүүлүгүндө инновациялык методдорду дайыма колдонуп, балдардын өз үгүтүсүн, кыялдануусун, айланча-өрөнүн таанып билүүсүн өнүктүрүүгө кошкон чоң салым үчүн жылдын мыкты чыгармачыл инсаны номинациясы Кызыл Жар айылдык аймагынын Коо Чат айылынын тургуну, Сагындык аттуу орто мектептин орус тил жана адабияты мугалими Советбек уулу Бекболусунга ыйгарылсын. Каракулча ынтымак коомдук түркүсү тарабынан диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылсын. Ишкерлик тармагындагы ак ниеттүүлүгү, кошумча жумуш орундарын түзүүдөгү аракеттери, салык жана салык эмес төлөмдөрдү өз убагында төлөгөндүгү жана Каракулча айылынын инфраструктурасын жакшыртууга кошкон салымы үчүн жылдын мыкты ишкер айымы номинациясы Каракулча айылдык аймагынын Каракулча айылынын тургуну Шаматова Айза Шайлотоповнага ыйгарылсын. Жана Каракулча ынтымак коомдук түркүсү тарабынан диплом, акчалай сыйлыктар берилсин.
каражат эсебинен 20 миллион сомго Чакан Чалма айылдык аймагына ГЭС куруп, халктын электр энергиясына болгон муктаждыктарын чечүүгө кошкон салымы жана кошумча жумуш орундарын түзгөндүгү үчүн жылдын мыкты ишкери номинациясы Чалма айылдык аймагынын Буйук айылдын тургуну Ыдырысов Рамис Жумабековичке ыйгарылсын. Каракөлдүк комак коомдук тарабынан диплом жана сыйлыктар берилсин. Өзүнүн ишмердүүлүгүнүн аркасында райондук, облустук жана республикалык окуу семинарларга, айыл чарба көргөзмөлөрүнө активдүү катышып, райондун аймагында асыл тукум койлору жайылтууда эмгеги жана жергиликтүү калктын көйгөйлөрүн чечүүгө кошкон салымы үчүн жылдын мыкты фермери номинациясы Каракочкор айылдык аймагынын Ак айылынын тургуну Анарбек ата фермери чарбасынын башчысы Сейитбеков Бакытбек Анарбековичке ыйгарылсын. Өзүнүн каражатын эсебинен 1 миллион 800 миң сомго Капчыгай аймагынын Караташ айылындагы номер 12 үй бүлөлүк дарылер тобуна караштуу фактын имараттын капиталдык ремонтун өткөрүүгө демешүүлүк көрсөткөндүгү жана жергиликтүү калктын көйгөйлөрүн чечүүгө кошкон салым үчүн жылдын мыкты демеушү номинациясы Каракулжа айылдык аймагынын Каракулжа айылынын тургуну Үркүнбаев Калыбек Сатаровичке ыйгарылсын. Каракулжа айылындагы билим берүү тармагында окуу тарбия иштерин үлгүрүштүрүп, окутуунун жаңы технологияларын колдонуп, окуучулардын билим сапатын көтөрүүдөгү эмгектери жана окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө мыкты деңгээлде даярдап, жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылууга кошкон салым үчүн жылдын мыкты агартуучусу номинациясы Каракулжа айылдык аймагынын Каракулжа айылынын тургуну Сайдулкановдун автордук мектеп гимназиясынын мугалими Бекташева Турдукан Моконовнага ыйгарылсын. Өзүнүн 50 жыл өмүрүн калктын саламаттыгына арнап, калктык медициналык жактан тейлөөдөгү энени жана балдарды коргоо боюнча оорулардын алдын алуу, дарылоо процессиндеги жаңы ыкмаларды ишке ашыруудагы жаш кадрлар тажрыйбалоо жасаган эмгектери жана райондук саламаттык сактоо тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн жылдын мыкты дарыгери номинациясы Каракулжа айылынын тургуну Юнусов атындагы Каракулжа райондук жалпы дарыгер практика борборунун педиатр дарыгери Алканов Бердали Алкановичке ыйгарылсын. Каракулжа райондук ветеринардык лабораториясынын материалдык базасын чыңдоого жасаган эмгектери, райондун ветеринария тармагында жараткан ийгиликтери жана райондун коомдук социалдык иш-чараларына активдүү катышканы үчүн жылдын мыкты жетекчиси номинациясы Каракулжа райондук ветеринардык лабораториясынын жетекчиси Айткулов Жыргалбек Исаевичке ыйгарылсын.
Кыргыз району аймагынын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууда, санарип аймак салык жана салык эмес төлөмдөргө берилген план тапшырмаларды аткарууда жана ички жана тышкы инвестициялар тартып, айыл аймактын социалдык инфраструктурасын жакшыртууда жасаган эмгектери жана кызматтык милдеттерин так аткарып, иштеринде жараткан ийгиликтери үчүн жылдын мыкты айыл өкмөтү башчысы номинациясы Кызыл Жар айыл өкмөтүнүн башчысы Абдулазиз уулу Бактыбекке ыйгарылсын. Ошондой эле райондук өнүктүрүү фонду аркылуу дорболорду ишке ашырып, айылдык аймактын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга аракеттери көргөндүгү үчүн Бакиров Жамшитбек Токсосунович жетектеген Сары Булак айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгар мыкты өкүлүнүн аппаратына жылдын мыкты айыл өкмөтү номинациясына сунуш кылынды. Мындан сырткары Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2024 жылдын 11 январындагы номер 5 тескемесине ылайык жалпы мамлекеттик сынактын комиссиясынын жыйынтыгы менен 2022 жылдагы иштин жыйынтыгы боюнча Жолдошев Нурбек Жапашев жетектеген Ылайтала айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын айыл өкмөттөр арасында 2-чи орунду камсыз кылды. Кол чапкыңыздар. Сыйлык алгандарды жалпы баарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына Эмил Токтокуновичке берилет. Урматтуу Карабулжа районунун жашоочулары жана Карабулжа администрациясынын коллективи бүгүн баарыбыз ушул жыл жыйынтыктап райондун былтыркы 2023 жылкы ишмердүүлүгүн кылган иштерин жыйынтыктоо жана баа берүү үчүн жылда өтүүчү бүгүнкү иш-чарага катышып турабыз. Алыстан Бишкекке келген дагы конокторго ыраазычылык билдирем. Бул эми бирде Карабулжанын жетекчилиги эмес, бул баары Карабулжанын деген райондан чыккан баарыбызга тиешелүү. Себеби бул биздин сыймыгыбыз, биз жүрөгүбүз менен ар дайым сезип, иштерим менен өнүгүшүнө, кемчиликтерине баа берип, өз оюбузду айтып жыйынтыктап жүргөн бүгүн. Азыр билесиздер, Кыргызстан боюнча кечээ бүгүн ушул бардык райондордо коллегия өтүп атат. Жылда өтүчү коллегия жыл жыйынтыгы, анан кийин жер өтүп областка, област өтүп анан кийин билесиздер, республикага барган президентке отчет беришет. Жыл жыйынтыгын азыр эми негизи быйыл бүгүн баш чыгарып атат. Негизи биринчи талкуулап, кагып силкеп анан кийин сыйлоочу эле, азыр биринчи сыйлап элдин көңүлүн көтөрүп анан кийин талкуулай түшөбүз. Карабулжа районунун башкы райондору менен буга чейин эле маалыматым кеңири. Биз артта калган жокпуз. Налогтон дагы, салымат сактоо жактан, билим берүү жактан, баары жактан алдыда баратабыз. Алды барбаса да ортодо баратабыз. Ана өзү айтам. Биздин акимибиз мен кыскараак айтайын, мага дагы кийин анан жыйынтыгында сөзүм айтам. Баарыңыздарды бүгүнкү алган сыйлыктарыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай сыйлыктар сыйлыгыңыздар көбөйө берсин. Кийинки сөз Карабулжа коомунун төрагасына Камалдин Акуновичке берилет. Рұқсат болса бияқтан сөйлесем болу, нәрсе біреш. Мен коллегия мүчөсү эмесмин, ошондо президиумда чыгып сүйлөйм. Эң биринчиден саламатсыздар, урматтуу туугандар, агаларым, инилерим, эжелерим, карындаштарым, жалпы эл журтум. Мен бүгүн өтө сүйүнүчтөмүн. Ушу экинчи жолу сиздердин астыңыздарда жакшы жылдын жыйынтыгы менен куттуктап, жаңы жылдын башталышы менен куттуктап, ушинтип салтка айландырткан, ынтымакты бириктирткен күндөрдүн бири болуп атат.
2023 жылдын башында 22 жылдын жыйынтыгына келип куттуктап кеттик. Аллама шүгүр. Бүгүн 24 жылдын башы болуп атат. Ошо 23 жылдын жыйынтыгы. Бизди жалпы Бишкектеги тууган уруктардын, сиздердин жердештериңердин жалгыз гана Бишкектеги эмес, Чүй областы, жалпы Кыргызстандагы, Россиядагы биз азыр катнаш түзүп аткан жердештерибиз менен Казакстандагы сүйүнүчтөбүз. Анткени Каракулжа өрөөнүндө чоң иштер жасалып атат. Ошол иштер токтобостон уланып кетип атканда биз өтө кубанып, ошого себепкер бололу деп биздин чыгаан уул кыздарыбыздын баштарын бириктирип, сыртка чыгып кеткен, Сары Өзүн Чүй жеринде жүргөн тууган уруктарыбыздын баарын башка бириктирип, ушу Дамир Садырбекович менен мына сиздер мамлекеттик Каракулжа администрациясынын жамааты менен бир кошо биз дагы салым жасап кетели деп ниет кылып аткан жумушубуз, ийгилигибиз көрүнүп турат. Канча мына буюрса Кудай кааласа мектептердин ачылышы болду 23-жыл. Бала бакчалардын, ФАПтардын бизге жиберген администрациянын жылдын жыйынтыгы маалымат боюнча жалпы коомубуз, Каракулжа коомубуз, аксакалдарыбыз баш болуп Төлөгөн Маниев, Курмантай Абдиевич, Курманбек Эргешевич, Жамбай Жамшитович жана башка биздин аксакалдарыбыз баары сүйүнүчтүү кабарларды угуп, сүйүнчүлөрдү угуп, ысык саламын сиздерге жолдоп атат. Анын ичинде орто муунубуз агаларыбыз чыган. Мына жаштар биз, мына жакта ошо өкүлдөрү эмнеге бүгүн ушу үчөөбүз чыгып сыйлыктар тапшырып атабыз. Анткени анын ичинде мына Эмил агабыз ошо коомдун ичинде башында өз жол кеңешинде салым кошуп жүрөт. Мына Шүкүрбек акебиз отурат. Ошондой эле жалпы ошондой агайынелерибиз депутат болобу, жөнөкөй ишкер болобу, бирок бүгүн ошо четинен жыйынтыктарды көрүп атабыз, кызыл лентаны кесип атасыздар, ошонун баары дагы көпүрө салабы, бала бакча салабы, ошол жака дагы салым кошуп аткан биздин жигиттерге ыраазычылыкты биз дагы жыйынтыктап 23-жылдын аягында декабрдын 24-күндө ошондо жакшы ниет менен ушул жылга кадам басып келдик. Ошондуктан сиздерге да каалайм, жаңы жыл ийгиликтүү жылдардан болсун. Ушудан дагы ынтымакта, биримдикте өзүңүздөр жазып койгондой, ынтымактуу элден ырыс кетпейт дейт. Ушул ынтымак бар болсо, ырыс, береке, дөөлөт, оомат баары келет. Өзүңүздөр менден жакшы билесиздер. Ошондуктан ушу Дамир Садырбековичке жана ушу сиздердин жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ынтымакта жумуш алып барып, ушу жакшы ийгиликтерге жетиштирип атасыздар. Биз угуп атабыз. Бүгүн дагы мына губернатордун аппарат башчысы бизде биякта отурат, Сабырбек инибиз жакшы ушинтип келип, мен ойлойм ушу коллегиялар жакшы өтсүн. Эмил Токтопович да өзүнүн сөзүн айтып туруп, келечектеги мына жылдын 4 кварталына бөлгөн жумуштар бар. Президентский администрациядан, анан кийин мамлекеттик өкмөттөн, жогорку кеңештен ушу үч биздин өкүлдөрүбүз биригип, анан кийин администрация жардам берсе, чоң ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Албетте, ошо сөздүн аягыбызда биз баардык бүгүн аксакалыбыз баш болгон мына президенттин колунан жаңы сыйлыктарды алып атасыздар. Сиздерди баарыңыздарды куттуктайбыз. Чын жүрөктөн бүгүн ардактуу атуулду бизге дагы ыйгарып бердиңиздер. Бул чоң жоопкерчилик биз үчүн. Ошону буюрса Кудай кааласа ниеттүү түз коюп, аракеттерибизди будан ары улантып, ушу элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылганга буюрса даярбыз. Ошону алдыга жылдырабыз. Ошондуктан сиздердин да колдооңуздар керек. Сиздер буякта бекем болсоңуздар, биз тиякта Кудай кааласа буюрса баштарыбыз бир биригип, бир күч болуп, буюрса Кудай кааласа дагы чоң көп салымдарды кылабыз. Дамир Садырбековичке өзгөчө ыраазычылык. Ушу 2 жылдан бери биздин тыгыз байланышты күчөтүп атат. Шаар Бишкек борбору менен, жогорку кеңеш менен, администрация президент менен, Ош областынын губернатору менен албетте ал түздөн түз
ошондой эле биздин коом менен аксакалдар менен башка эки менен тыгыз ишти алып баратат. Ошон үчүн Сабырбек ушудан айтпай будан нарды күчөтө беребиз. Биз кызматтабыз. Буюрса Кудай кааласа көп ийгиликтерге жетебиз. Ошондуктан чоң рахмат да бир жолу ушундай кичине көңүл убактыңызга алып